Bizim Telegram'ımız dayar. Instagram çoğul başlay bergizler. Akırından koşulup başlay bergizler. Instagram'dağı katışıuçularım salamatсыздар барыңыздар. Жана бул эфир сакталат. 24 saat boyu дагы көрсөңүздөр болот, эгерде записьте көрө тургандар болсо. Саламатсыздарбы, Instagram'дын катышуучулары. Мен сиздерди көргөнүмө бүгүн абдан кубанычтамын. Эгерде мен угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюп койсоңуздар. Мен жакшылап угулуп жатамбы? Саламатсыздарбы? Ким кайсы жактан чыгып жатат? Таанышып кетсек, бүгүн дагы ары жакта бирөө сүйлөп жатат дейт. Жок, эч ким сүйлөбөй эле турат. Чыдамсыздык менен күттүк дейт. Абдан сонун сиз менен жеке жолугуп трансформация болгум келет. Сонун Гүлмира Карагулжа дейт. Плюс белгилери коюлуп баштады. Азаматсыздар. Мен угулуп жатыптырмын. Сонун Бишкек. Кайсы шаардан чыгып жатасыздар? Бул жакта Телеграмда кошулуп баштады. Телеграмдагылар кошулуп баштай бериңиздер. Ысык көлдөн чыгып жаттыр. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Сонун Нарын дейт. Турциядан бар экен. Турциядан, Италиядан. Эха болуп жатат дейт. Хорошо. Эха болсам да мындай бир аз алысыраак эле койсок. Ана менин кыздарым, Телеграм менен Инстаграмда мен кандай угулуп жатам? Айтып койсоңор. Телеграм. Ханзада. Телеграм мен жакшылап угулуп жатамбы? Салам от Москва. Сонун. Италия. Клара Адылова Италиядан экен. Телеграмдагылар менен үнүмдү айтып койсоңор сонун болмок. Эгерде жакшы угулуп жаткан болсом. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, болушунча Инстаграмга киргенге аракет кылыңыздар. Өтө сонун угулуп жатасың дейт. Рахмат, сонун угулуп жатасыз. Ал эми Телеграмдагылар мага жооп бере элек, мейли. Демек угулуп жатабыз. Молчание, знак согласия дечү эле. Менин кыздарым демек кире эле экен. Ханзада, Фатима барсыңарбы? Неге жооп бербей жатасыңар? Мен жакшылап угулуп жатамбы? Телеграм? Угулуп жатат. Хорошо, рахмат. Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы экинчи жолку түз эфирибиз менен баарыңыздарды бүгүнкү келишиңиздер менен кош келиңиздер бүгүнкү түз эфирге. Кечки салам. Бүгүн биз сиздер менен эмоция жөнүндө сүйлөшөбүз. Биринчи жолу кошулуп жаткан болсоңуздар, биринчи жолу эфирге келип жаткан болсоңуздар, мен өзүмдү кыскача тааныштырып кетейин. Менин атым Заткан Жусупова. Мен азыркы кезде кванттык психология деген илим менен иштеп, биринчи өзүм менен, андан кийин элге дагы маалымат берип жаткан кезим. Кванттык поле, кванттык психология бул азыркы моментте мындайча айтканда жаңы чыгып келе жаткан маалымат, жаңы чыгып келе жаткан илим десем болот. Ошондуктан баарыңыздар көңүл коюп угуңуздар. Анткени көпчүлүгүбүз жаңы нерсени дароо кабыл алышыбыз кыйын болот. Жаңы нерсени биздин мээбиз дагы дароо кабыл албайт. Ошондуктан көңүл коюп отуруңуздар. Анткени биз көбүнчө жаңы нерседен коркобуз. Туурабы? Ошондуктан келиңиздер. Анда баарыбыз тең бүгүнкү эфирге көңүл коюп отуралы. Ниетибизди түз коюп,
жакшы ниет кылып бүгүнкү күндөн дагы сонун трансформацияларды алайын деген ниет менен отуруп жүрөгүңүздөрдү ачыңыздар. Ал эми мен сиздердин жүрөгүңүздөргө эмне маалымат сиздердин жашооңуздарда азыркы убакта керек болуп жатса, мен бергенге аракет кылайын. Макулбу? Рахмат. Анда эмесе, бүгүн эмоция жөнүндө сүйлөшө турган болсок, эмоция жөнүндө биз көбүнчө маани бербейбиз. Баарыбыз тең эле айта беребиз, адамдар айтышат, менде эмоциям ушунчалык сонун, менде эч кандай эмоция боюнча проблема жок деп айта беребиз. Бул эмоция деген бул өзү эмне? Эмоция бул өзү биздин сезимдерибиз. Жинибиз келгени, сүйгөнүбүз, кыжаалат болгонубуз, кыжырданганыбыз, ошонун баардыгы бул эмоция. Биз эмоцияга көп маани бербейбиз. Негизи биринчи орунда эмоция турат. Биз ойлойбуз, ийгиликтүү болуш үчүн мен разы болсом, жетиштүү, же күндө иштесем, жанталашып порядочный болуп иштесем, эч кимди алдабасам, туура мунун баардыгы жакшы, бирок эмоцияны дагы туура колдонуу биздин жашообузда эң маанилүү. Анткени, мисалы, мындай да, биз бала чагыбыздан эле эмоциябыз биздики жабык. Баарыбыздыкы эле десем болот. Бала чактан келген нерсе, биздин сиздер менен 2 күндөн бери бөлүшүп жаткан методикабыз бул биздин баардык проблеманын, баардык көйгөйдүн, баардык ийгиликтин, баардык максаттын, баардык жакшы нерселердин тамыры менен иштей турган методика. Мен сиздерге тамыр менен иштей турган методиканы берем. Ошондуктан сөзсүз түрдө жакшылап көңүл буруп, угуп, биринчи жолу түшүнбөсөңүздөр, экинчи жолу түшүнбөсөңүздөр, үчүнчү жолу угуп түшүнгөнгө аракет кылыңыздар. Эмоция биздин жашоодо 85% биздин жашоодогу максаттарыбызга кеткен энергиянын 85%-ин өзүнө сиңирип алып, 15%-ин гана сыртка чыгарып койгон сезимдер булар. Ошондуктан тема бүгүн эмоция. Эмоцияны биз сөзсүз түрдө сыртка чыгарганда да туура чыгарышыбыз керек. Кичинекей бала ыйлап атат. Бала чагыбызда көпчүлүгүбүздү ыйлаба, сүйлөбө, биз деле азыр балдарыбызды ошентип тарбиялайбыз. Коркпо, балабыз бир нерседен коркуп аткан болсо, биз айтабыз. Коркпо деп. Коркпо эмес. Сен корксоң болот. Бул дагы эмоция. Ыйлап атабы? Бул дагы эмоция. Сүйүнүп атабы? Бул дагы эмоция. Мисалы, өзүбүз жөнүндө айта турган болсок. Бир нерседен корктукпу? Эмоция. Айткыбыз келдиби? Жинибиз келдиби? Кыжырдандыкпы? Айткан жокпуз, сыртка чыгарган жокпуз. Кыжаалат болуп атабызбы? Сыртка чыгарган жокпуз. Ошонун баардыгын биз жута беребиз. Күнүмдүк турмушубузда ал эмес бир күндүн ичинде бизде канчалаган эмоцияларыбыз болот. Бирок биз ошонун баардыгын сыртка чыгарбайбыз дагы, баардыгын ичке киргизе беребиз. Мисалы, кичинекей баланы айта турган болсок, балалыктан бизди ата-энебиз туура тарбиялаган, сүйүүсүн берген, бирок алардын өздөрүнүн эмоциясы жабык болгондуктан биздин дагы эмоциябызды эмне кылган? Кабыл алган эмес дагы жаба берген. Ыйлаба. Ыйлаба дегенде баланы эмне дейт? Катуу ыйлап аткан бала деп туруп эмне кылат? Ыйлаган эмоциясын ичине жутуп коет. Бул бир. Азыркы заманда, азыркы убакта дагы биз чоңойгон жашообузда дагы ыйлаган моменттерди сыртка чыгарбайбыз, ыйлай албайбыз, эчтекени сезе албайбыз. Анткени баардыгын биз ичибизге жутуп, балалыктан, кичинекей кезибизден үйрөнгөнбүз ошого. Ушунчалык сүйүнүп, жыргап, каткырып күлүп атабыз. Бизди кичинекей кезибизде, мен эсимде бар, сиздерде деле ошондой болгон болуш керек. Каткырып күлсөк, эмне дечү? Көп күлбө. Сен жыргап эле күлүп атасың, сен сөзсүз түрдө ыйлайсың дечүбүз. Туура?
Бизди да ошентип айтчу. Сен ыйлагандан кийин каткырып күлгөндө сөзсүз түрдө ыйлайсың десе, биз коркчубуз ыйлагандан, каткырып күлүп жыргабаганга аракет кылчубуз. Бизди болушунча серьезный, скромный кылып тарбиялаганга аракет кылышкан. Туурабы? Вот. Кыжаалат болгондо дагы, ушунчалык кыжаалат болуп атсак дагы ата-энебизге, элге, чөйрөгө көрсөтпөй өзүбүз менен өзүбүз кыжаалат болуп, ошо менен жутабыз дагы. Аны эмне кылабыз? Биздин ар бир кыжаалат болгон сезимдерибиз, ыйлаган сезимдерибиз, каткыргыбыз келген, сүйгүбүз келген сезимдерибиздин бардыгы биздин денебизде маалымат болот. Алар деле биздин мээбиз сыяктуу бардык маалыматтарды денеге сиңирип алат дагы жута берет өзүнө. Сүйгүбүз келип атат биздин, ушунчалык сүйүүбүздү сыртка чыгаргыбыз келип атат. Биз сүйүү десе эле ойлойбуз, сөзсүз эле жанагы первая любовьту ойлойбуз, сүйгөн адамдар жөнүндө ойлойбуз. Жок, биздин сүйүүбүз ар бир нерсеге бар, ар бир нерсеге. Телефон алдыңбы, ушунчалык сүйүп атасың. Бала төрөдүңбү, сүйүп атасың. Ата-энеңе сүйүүңдү айткың келет, айта албайсың. Балаңа сүйүүңдү айткың келет, айта албайсың. Ушунун бардыгын биз ичибизге жута беребиз. Кичинекей кезибизде бала мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрөм деп бизге ата-энебиз айтып, эгерде ата-энебиз бизге ошону үйрөткөн болсо, анда сонун. Эгерде ата-энебиз бизге мен сени жакшы көрөм деп айтпай, анын ордуна унчукпай эле кел деп кармап жакшы көрүп койсо, биз азыр дагы сыртыбызга жакшы көргөнүбүздү айта албайбыз. Балдарыбызга айта албайбыз, чөйрөбүзгө айта албайбыз. Ошонун бардыгын ичибизге жута беребиз. Ушунчалык сүйүнүп, жөн эле жарылгың келип атса дагы сыртка чыгара албайбыз. Мунун бардыгы денеге кете берет. Анан эмне болот? Дене ал жака баргандан кийин дагы ага тынбай тамак берип туруш керек. Сыртка чыкпай калган эмоциялар түрмөдө жатып калгандай, аларга дагы күндө тамак берилет, энергия берилет. Ошон үчүн ички дүйнөдөгү эмоцияны биз жинибиз келгенде сыртка жиним келип атат деп кыйкырып, бакыргыбыз келгенде бакыргым келип атат деп, кыжырданганда кыжырданып атам деп, сүйгөндө сүйүп атам деп, сүйүнгөндө сүйүнүп атам деп сыртка чыгарганды билишибиз керек. Мындайча айтканда, эмоционально подавленный болбошубуз керек да. Эми ушуну кантип туура чыгарышыбыз керек. Биз ан үчүн балачак болушубуз керек. Биз балачакка анткени баарыбыз тең эле фундаментте балачак кезибизде подавлены. Мен азыр сиздерге мисал келтирип, кыскача айтып берейин. Мен кыскача деп атып эле, анан 1 саат сүйлөп кое берем, анча-мынча токтотуп койгула. Мисалы, ушунчалык айткым келип турат, мага уруксат бериңиздер. Биздин денебиз бардык маалыматты эсине сактап калат. Мисалы, азыркы кезде жанагы кичинекей кезибизде кыздарда айрыкча ушундай ситуация көп болот. Тийишет көпчүлүк, көбүнчө эркектер сөзсүз түрдө бир кыздын жашоосунда жок эле дегенде бир жолу бирөө тийишкен ситуация болот. Жок эле дегенде классташтары кармайт денесин. Туугандары жөнүндө там айтпай эле коеюн. Ушул ситуация болгондо кармадыбы денесин. Ошол моментте бизде эмне пайда болду? Кыжырдануу пайда болду, кабыл албоо, жакшы көрбөө, бакыргың келет, ошол моментте жиним келет, кыжырдангың келет, бирок биз ал нерсени эч кимге айтпайбыз. Оозубузду жапкан бойдон ата-энебизге айтсак түшүнбөйт, калып калды. Ошол сезимдердин бардыгы ичибизде калып калды. Ошол нерсенин бардыгы айтылбай жүрө берет. Туура жийиркенүү, бул дагы эмоция. Гнев да, орусча айтканда гнев. Кек болуп сакталып ичибизде калып кала берет. Ал жакта жөн жатпайт. Ал барган сайын чоңоюп, биздин астыбыз, жашообуздагы ийгиликтерге кете турган, бактылуулукка кете турган, ден соолукка кете турган энергиянын бардыгын ошол нерсе алып кете берет. Анткени менин практикамда
ушундай кыздар көп болгон. Ошол нерсе менен иштегенден кийин мисалы өзүнө болгон сүйүүнү, көп нерсе өзүбүзгө болгон сүйүүдөн көз каранды болуп атпайбы? Өзүнө болгон сүйүү дегенде мисалы баласын кучактай албайт. Жолдошун кучактай албайт. Кучактаса бир башкача сезимдер пайда болот. Анткени вот тело да, биз денебизге көңүл бурбайбыз туугандар. Денебиз помнит, тийген вот трогать этип атпайбы денени. Ошол моментте бизде неприятный ощущение калып калган. Ким тийбесин, баласы тийеби, жолдошу тийеби, апасы тийеби, кучактады денеге. Дене сразу реакция берет. Анткени отвращение, ошол гнев калып калган. Ошол эмоция, ошол моменттеги чувство, эмоция сыртка чыкпай ичке кирип кеткен. Дене ошону помнит. Ошону сыртка чыгарбагандыктан биз баардык нерседен атталып кайтет, өзүбүздөн түртүп келе беребиз. Жок, мага бунун кереги жок. Не. Бул нерсе мен үчүн эмне, бул боль, мен үчүн бул гнев, отвращение кылыпчы. Ошон үчүн ошол сезимдерди биз именно ошол моментке барып, ошондо эмне сезгенбиз, кандай эмоциялар бизде болгон, ошонун баардыгы калып калган. Ошонун бүт баарын сезип, сезимдер аркылуу эмоция менен ошол момент ыйлагыбыз келген, может, мүмкүн бакыргыбыз келген, жана адамды көргүм келбейт, ненавижу, же дагы бир блоктор толтура болгондо ошол моменттегилердин баардыгын сыртка чыгарышыбыз керек. Ошондуктан бул бир эле мисал айттым мен сиздерге. Мындай мисалдар толтура. Мен азыр ушул жерден бир сөз айтып кетким келип атат. Көпчүлүгүбүз мындай да, бул эмне деген илим, бул мусулманчылыкка каршысы жокпу, бул эмне деген бир какой-то бир багытпы деген дагы көз караштар болуп атат. Бул возражение деп койсом болот. Бирок айтайын, өзүбүздүн адамдар, өзүбүздүн жан дүйнөбүз менен иштеп атабыз. Кудайым бизге ушул сезимдерди берген. Өзүбүздүн жан дүйнөбүздөгү сезимдер менен иштеген бул мусулманчылыкка эч кандай каршылыгы жок туугандар. Анткени бул методиканы ойлоп тапкан, ушундай элге берип, элге жеткирип, киргизип, ушинтип иштеп чыккан кыздын аты Инна Тиляшинова. Анын академиясынын аты Мастер разборов. Күйөөсү мусулман, өзү дагы жакында эле мусулманчылыкты кабыл алган кыз. Өзү орус, Инна Тиляшинова деп күйөөсүнүн фамилиясын алып, кайра өзү дагы жакында мусулман динин кабыл алган кыз. Бул методиканын эч кандай бир дагы динге, бир гана мусулманчылыкка эмес, бир дагы дүйнө жүзүндө динге каршылыгы жок. Бул методиканы деле ошол кыз айтып калат, Кудайым берди мага ошол методиканы, мага ушул нерсени Кудайым жеткирди деп. Ошондуктан эч кандай санаа болбоңуздар, кыжалат болбоңуздар. Бул нерсени дагы Кудайым берген, бул нерсени дагы Кудайым бизге көрсөтүп аткан жол. Баарыңыздар жүрөгүңүздөрдү ачып бул нерсени кабыл алыңыздар. Анткени ар бир адамда жан дүйнө бар, ар бир адамда сезим бар, ар бир адамда эмоция бар. Баардыгыбыз тең бактылуу болуп жашагыбыз келет. Баарыбыз тең ийгиликтүү болгубуз келет. Баарыбыз тең бир берилген жашоону жакшы жашап, жакшы күндөрдү өткөрүп кеткибиз келет. Биякта айтып атат, исламда да бар экен, медитация сүкөт деп айтылат экен. Исламды эгерде жакшы изилдеген болсок, мына биз азыркы айтып аткан психология, башка илимде жазылган нерсенин баары исламда давно берилген. Биз именно ошол исламды толук кабыл алып, иш жүзүнө ашырбагандыктан ар жактан издеп жүрөбүз. Эгерде биз исламдын жазылганын баарын аткарып, толук аткарсак, ал жакта деле Кудайымдын берген ушунчалык сонун нерселери бар. Аялды сүй, үй бүлөңдү сүй, ата энеңе ыраазы бол. Ушунун баардыгы берилген. Баардыгы бир эле, барып бир эле жолго салат. Ошондуктан эч нерседен кыжалат болбой, күмөн санабай, коркпой кабыл ала бериңиздер. Келиңиздер, анда эмоция боюнча дагы айтайын. Практика деген бул медитация менен айырмаланат. Кечиресиздер, мен азыр комментарийди бир аз өчүрүп койсом, аябай алаксып атам чындыгында.
бирок билбейм өчүрүштү. Так, выключить вопросы. Рахмат, разымын. Сиздер үчүн пайдалуу эле маалыматтар болуп атат деп ойлойм. Эмоцияны биз сөзсүз түрдө ичибизге бекитпей сыртка чыгарып турушубуз зарыл экенин түшүндүңүздөр, туурабы? Анткени биз канчалык эмоцияны ичибизге бекиткен сайын ошончолук энергияны алып кетет. Кыжырдануу. Эмоцияны топтой бергенибиз мындай да, үйүбүз, жан дүйнөбүздү бир өзүбүздүн жашап жаткан үйүбүз деп элестете бериңиздер. Ал эми ошол үйгө биз күндө тапкан ташынганыбызды, жакшыбы, жаман нерсеби, мисалы магазинден көргөн буюмдарыбызды, ал нерсе керекпи, керек эмеспи, үйүбүзгө алып келе беребиз. Ал үйүбүздө ошол үйдү жыйнабай эле алып келип, буюмдарды алып келип эле бир жака кылып эле иретсиз эле таштай берели. Ал үй эмне болот этегинде? Ал үй этегинде орусча айтканда свалкага, мусорканага айланат, туурабы? Биз деле жан дүйнөбүздө ошентип ар нерсени жан дүйнөбүзгө керектүүбү, кереги жокпу, эмоциялардын баардыгын ала беребиз. Бирок ал жакта жан дүйнөбүздө биз уборка кылбайбыз. Баарын салып берип эле, анан жан дүйнөм эми анткени биз өзүбүз көрбөйбүз ал жакта эмне болуп жатканын, что там творится, биз ишибизде жок, көрбөйбүз да. Ошон үчүн биз жан дүйнөбүздө дагы уборка жасап турушубуз керек. Жан дүйнөбүздөгү эмоциялар менен, кыжаалатчылыктар менен дагы иштеп, тазалап турушубуз керек. Биз канчалык ал жакта уборка жасаган сайын, уборка кылган сайын, үйдү жыйнаган сайын эмне болот бизде? Көңүлүбүз ачылат, туурабы? Үйүңдү жыйнап койсоң кадимкидей трансформация болосуң. Ошол сыяктуу дагы жан дүйнөбүздү тазалап, тынбай уборка жүргүзүп турушубуз зарыл. Ал эми жана мен стористе айтып кеттим. Үйдү жыйнаш үчүн колубуз менен гана жыйнап көрөлүчү. Мисалы үйдө бар, өзүбүздө бар, эчтеке алып келбей эле үйүбүздү жыйнайлы. Туура баардыгын ордуна коебуз, бирок чаңдарды сүрткөнгө келгенде бизге эмне керек болот? Курал-жарак керек болот, шыпыргы керек болот, тряпка керек болот, пылесос керек болот, суу керек болот, самын керек болот, порошок, средстволор керек болот. Туурабы? Ошол сыяктуу эле биз жан дүйнөбүздү уборка кылганда, мындайча айтканда, конок келет деп мисалы даярданып атабыз үйгө. Жан дүйнөбүздү элестетели, ийгиликтер келатат бизге. Чоң максаттарыбыз, кече 5 максат жазганбыз. Бүгүн ошол 5 максат менен дагы иштейбиз. 5 максатым келатат мага. Биз максатыбызга эч качан барбайбыз. Бизге келет. Кудайым баардыгын бизге келтире турган кылып жараткан. Биз эч качан максаттарыбызга барбайбыз, алар бизге тартылып келет. Биздин жан дүйнөбүздө место болсо келет. Место жок болсо анда турат, жаныбызда эле турат. Ошол сыяктуу биз жан дүйнөбүздү дагы практика менен, медитация менен уборка кылабыз. Бошотобуз, кооздойбуз, жасайбыз, анан бизге ийгиликтер келип баштайт. Ошол сыяктуу эле туура мен сиздерге кече, бүгүн, эртең күн түстүү практикаларды, диагностикаларды жасатам. YouTube'дан дагы сабактарды көрүп, толук маалымат алсаңыздар болот. Мисалы, үйдү жыйнап атабыз, Үйдү жыйнаганда дагы азыркы убакта мен сиздерге айтарым, жана бир пылесосту айтып атышат, килемди мисалы жылдырбай туруп эле баарын жыйнап койгон укмуш пылесос чыгыптыр. Үйдө болсо батарейканын точканы сайып койсоң эле өзү жыйнай берет экен. Укмуш азыр сонун нерселер чыккан тура, үй жыйнаганга дагы. Ошол сыяктуу эле бизде дагы трансформация курсу бар. Биз көбүнчө бир нерсени акысыз алгыбыз келет. Акысыз бизге эч ким бербейт, туурабы? Ошол сыяктуу эле мен сиздерге 3 күн акысыз практикада сонун маалыматтарды, практикаларды, диагностикаларды берем. Бирок трансформация курсун алсаңыздар, үйүңүздөрдү каалаган убакта жан дүйнө деген үй деп кое берели, оңой түшүнүш үчүн, жан дүйнө деген үйүңүздөрдү каалагандай жыйнап, каалагандай ремонт кылып, каалаган мебелди коюп,
каалаган дасторконду салып, каалаган конокторду, каалаган ийгиликтерди чакырып алсаңыздар болот. Анткени мен бул методика менен иштешкениме 1,5 жыл болуп калды. Менин тажрыйбамда көптөгөн адамдар ушул эле биздин трансформация курсубуз менен иштеп, разборлорго келип, негизинен трансформация курсуна келип, өзүңүздөрдүн жашооңуздарга уборка кылганды, разбор деп кое берейин кыргызча. Орусча разбор, уборка кылганды үйрөнүп, ал жакта каалаган нерсеңиздерди жасап, каалаган максатыңыздарда жашооңуздарда жетсеңиздер болот. Мисалы мен өзүм практика жасаганда результатты 2 саат, 3 саат деле алам. Андан чоңураак максатка 1 жуманын ичинде алса болот. Туура сиздер үчүн азыр биз жомоктой эле сезилип атышы мүмкүн, бирок бул реально боло турган нерсе. Ошондуктан комментарийди күзүп кое берейин. Мен да көнүп калыптым сиздер менен байланышып турганга. Ошондуктан трансформация курсу каалаган күнү, каалаган моментте, каалаган максатка кое турган инструмент, методика. Шыпыргыбы дейсиздерби, кымбат средства, каалагандай пылесос менен үй жыйнабайм, укмуш сонун болуп жыргап калдым деген үйдүн хозяйкасындай эле өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөргө каалагандай хозяйка боло аласыздар. Анткени мен бул нерсени өзүмдүн жашоомдо колдондум, өзүмдүн адамдар менен иштешкен адамдар менен колдондум, клиент деп кое берейин, ладно. Ошон үчүн мен сиздерге дагы сунуштамакмын. Алыңыздар, колдонуңуздар, анан каалаган жашооңуздарды жашасаңыздар болот. Анткени биздин жан дүйнөбүздү жанагындай түркүн түстүү эмоциялар менен, практиканын жардамы менен тазалаганга болот. Ал жакта бир гана эмоция менен эле иштебейсиздер. Ал жакта иерархияны түздөйсүздөр. Андан кийин лоялдуулук деген бар. Биз чөйрөбүзгө окшош болгубуз келе берет. Өзүбүз мисалы бир нерсе алсак, тиги алыптыр, мен да алайынчы. Тиги адамда мындай үй алыптыр, мен да алгым келип атат. Бул лоялдуулук. Бул ийгиликке, тигинин ийгилигин, мунун ийгилигин көрүп, жакшы нерселерди көрөбүз. Өзүбүз өзгөрүп баштагандан кийин адамдарды кабыл албай чөйрөбүздү өзгөрткүбүз келет, лоялдуулук. Андан кийин мисалы баланс деген закон бар, бизди башкарган закондор бар. Андан кийин капачылыктар менен бизде капачылык деген өзүбүзгө билинбеген толтура. Ошонун баары менен иштеш керек. Күнөөлүү сезим толтура. Анткени күнөөлүү сезим деген бул биздин бала чактан келген сезимдер. Мисалы мен жашоомдо эми психолог болгондон кийин ар бир адамдын сүйлөгөнүнөн, ар бир адамдын жасаган мамилесинен изилдеп жүрө берем да. Кичинекей баласын бир кичинекей апасы да, баласы бир 6 айлык эле кичинекей бала. Ыйлап атат, сийип салыптыр да шымыначы. Анан 6 айлык бала шымына сиет да. Эмне сийдиң шымыңа? Кечке эле сие бересиңби деп. 6 айлык баланы урушуп атат да, мындайча айтканда күнөөлөп атат. Көрдүңөрбү? Биз ойлойбуз да, 6 айлык бала эчтекени түшүнбөйт деп. Жок, 6 айлык бала бүт баарын түшүнөт. Ошол моментте эле уже балада күнөөлүү сезим. Мисалы оозуна бир нерсе сала койду, аны эмне жеп атасың деп баланы урушуп атат. Уже күнөөлүү сезимди биз тик уже чаптап атабыз. Балага толтуруп койдук күнөөлүү сезимди. Жашоосунда ал бала мисалы чоңойдубу, кичине бир нерсени туура эмес кылып койсо эле өзүн күнөөлүү сезе берет. Анткени бала чактан уже ата-энесинен берилген. Ушул сыяктуу бир нерсени туура эмес кылып койду, эмне үчүн туура эмес жасап салдың? Бир сөздү туура эмес айтып койду, эмне үчүн туура эмес сүйлөп койдуң деп эле күнөөлөй беребиз. Вот күнөөлүү сезимден, капачылыктан, анан өзүбүздү кандай сүйөбүз. Биз ойлойбуз, өзүңдү сүй десе эле күздүкүнүн астына барып алып эле мен сени сүйөм деп бетибизден сылап, денебизден сыйлап, азаматсың деп эле туура бул нерсе дагы керек, бирок биздин жан дүйнөбүзгө ата-энебиз кызым мен сени жакшы көрөм деп бизге ата-энебиз сүйөм деп айтпаса, биз өзүбүздү сүйүшүбүз кыйын. Бул нерсе дагы ата-энеден, бала чактан келиш керек. Ал эми ал практикаларда биз ата-энеге бала чакка барабыз. Андан кийин бериле турган мисалы бактылуулук, өзүбүздүн азыркы колубузда бар нерсени барктаганды билбейбиз, баалаганды билбейбиз, өзүбүздүн бактылуулугубузду сезбейбиз.
мисалы мен бир дагы алып айтып кетсем, жашоомдо күн түн дебей иштеп, каалаган акчамды таап, ийгилигиме баарын жетишип атканда дагы мен ага жетишпей атам, буга жетишпей атам деп эле жетишпей жаткан нерселерди карай берчү элем. Орто жолдо катуу оорудум. Ушунчалык өзүмдүн алсыздыгымды билип, өзүмдү аякшым керек экен, өзүмдү сүйүшүм керек дегенде, кайра оордума келгенде, Кудай, мен аябай эле ийгиликтүү адам болгон турбаймынбы? Мен аябай бактылуу адам болгон турбаймынбы? Көрсө мен деген каалаган жумушумду 24 саат бою деле иштеп койгон турбаймынбы? Деп мен ошондо түшүндүм. Бактылуулугубузду биз убагында сезбейт экенбиз. Өтүп кеткенден кийин анан мен ошондо бактылуу күндөрүм болгон турбайбы деп биз өтүп кеткенде сезебиз. Ошон үчүн биз бактылуулукту азыр, орусча айтып атышпайбы, живи здесь и сейчас. Азыр ушул убакта, учур чакта жашаганыбызды, азыр жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Бактылуулукту азыр сезгенде. Вот именно ошол практикаларда бактылуулук жөнүндө аябай берилген, эмоциялар жөнүндө берилген, ата-эненин бири-бирине болгон мамилеси жөнүндө, алардын биздин жашообузга эч кандай тиешеси жок экени жөнүндө, биздин ата тектен кандай энергия алабыз, жана биз жашоодогу өзүбүздүн ордубузду кандай табабыз, предназначение деп коет, ушунун баардыгы боюнча катарынан берилип, кошумча берилген сонун дагы практикалар бар. Туура баасы 9000 сом. Ошого жараша бул методиканы мен кыргызчага которуп, жана өзүмдүн жашоомдогу, тажрыйбамдагы баардык нерсе сонун кылып, ар ким өзүнүн жашоосуна оңой кыргызча кылып, анткени биз кыргыз болуп жаралганбыз. Кыргызчаны жакшы түшүнөбүз. Орусча мама, папа деп атсак, тияктан өзүбүз апа, ата деп турсак, же апабыз менен атабыз менен кыргызча сүйлөшөбүз. Биздин жан дүйнөбүз кыргыз болуп жаралган, кыргыз болуп келген, кыргызды тандап, Кыргызстанга келген. Ошондуктан бизге кыргызча керек. Биздин душабыз кыргыз тилин кабыл алат. Ошон үчүн мен кыргызчага которуп, жалпак тил менен, күнүмдүк сүйлөшүп жүргөн тил менен практикаларды бергенмин. Баасы 9000 сом, бирок сиздер рассрочкага алсаңыздар болот. 2ге бөлүп төлөсөңүздөр болот. Мүмкүнчүлүгүңүздөр жетпей баратса 2ге бөлүп төлөсөңүздөр болот. 1 сентябрга чейин жарымын, андан кийин курс башталгыча 12 сентябрга чейин жарымын төлөп курсту алсаңыздар болот. Сиздер үчүн чындыгында өтө сонун методика. Мен ал жакта дагы сиздер менен ушунча эле саламатсыздарбы, кийимде кандай сүрө, бул деген мындай болот деп ушундай эле сабактарды жумасына 2 жолу сиздер менен чогуу өтүп турам. Анча-мынча диагностикаларды жасай калып, келиңиздер, ким эмне болуп атат, ким такалып атат. Менеджерлер постоянно сиздер менен жүр кол деп колуңуздарды жетелеп көрсөтүп турат. Ошон үчүн колуңузга келген мүмкүнчүлүктү чыгарбаңыздар. Жана эми сиздер менен биз азыр диагностика практикаларды жасайбыз. Эфирди кайра көргүңүздөр келсе, көрүңүздөр, тааныштарыңыздарга жөнөтүңүздөр. Анткени бизде азыр именно ушул нерсени таппай, ушунчадан бул 7-чи поток. Ушул нерсени көрбөй жүргөн канчалаган адамдар жүрүшөт. Ошондуктан сиздер бирөөгө сооп иш кылсаңыздар дагы, ал сооптун пайдасы сиздерге 10 эселеп кайтат. Бул баланс деген закон бар. Бул баланс закону сөзсүз түрдө кайра келет бизге. Бизди башкарат бул закон. Так, келиңиздер анда. Так. Диагностика. Давайте. Даярсыздарбы? Диагностика жасайлыбы? Диагностика жалпы болот. Каалайсыздарбы? Кызыктуубу? Сиздерге диагностика жактыбы? Белгиге берип койсоңуздар, жакты, сонун, лайк деп. Жок, биз жеке чакырбайбыз. Жалпы кылабыз. Келиңиздер анда. Диагностикага мындай кылабыз. Отурабыз, баарыбыз тең кечегидей түз отурабыз. Комментарий жазбайбыз. Мен атайын өчүрбөйм комментарийди. Ага, рахмат, сонун. Рахмат, разымын. Азаматсыздар. Азыр мындай кылабыз. Баарыбыз тең түз отурабыз. Көзүбүздү жумабыз. Бүгүн биз сиздер менен
ийгилик темасындагы ийгиликке байланышкан диагностика болгондуктан сүйүү бардыгы сүйүү аркылуу келет. Ушул эле сыяктуу сиздер сүйүүгө, кыжаалат, ушунун бардыгына жасасаңыздар болот. Түшүндүңүздөрбү? Келиңиздер анда, давайте кеттик. Рахмат, сонун. Даярбыз, жатып алсак болобу дейт. Жок. Практиканы түз отуруп, колубузду кайчылаштырбай, эки тизебизге коюп жасайбыз. Куран окуганда да билесиздер, колубузду тизебизге коюп отурабыз. Ошол сыяктуу эле практикада дагы колуңуздарды эки тизеңиздерге коюп, түз отуруңуздар, көзүңүздөрдү жумуңуздар. Сүйүү практикасын жасайбыз бүгүн. Терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Кайрадан терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Көзүбүздү ачпайбыз. Кайрадан терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Өзүңүздөргө жаккан, жагымдуу жерде турганыңыздарды сезиңиздер. Бул сезимдерге толук берилиңиздер. Мени өчүрөбүз. Ар нерселер оюңуздарга келип атса айтабыз. Мен сени ушунчалык жакшы көрөм, мага тоскоолдук кылбай тур деп айтабыз. Азыр ушунчалык сүйүп жаткан кезиңизди эстеңиз. Биринчи сүйүүңүз болобу? Же балаңызды сүйүп жатасызбы? Сүйүүнүңүздү эстеңиз. Ушунчалык сүйүүгө бөлөнүп жатканыңызды. Бирөөнү сүйүп жатасызбы? Өзүңүздү сүйүп жатасызбы? Ушул сезимге толук кириңиз. Ошол моментте эмне сезип жатсаңыз, сыртка чыгарып айтыңыз. Мисалы, кимди сүйүүңүз арнаңыз келип атса, мен сени сүйөм. Мен сени ушунчалык жан дүйнөм менен, жүрөгүм менен сүйөм деп сыртка чыгарып айтасыз. Именно сөз менен, сүйүү деген сөз менен айтыңыз, жакшы көрөм эмес. Бүт бардык жан дүйнөңүздөн чыгарып сүйүүңүздү арнаңыз. Сырыңызды айтыңыз. Бекитип жүргөн мүмкүн сөздөрүңүз бар, эч кимге айта албаган. Бул практика экен, демек биз практикага кирдик. Сиз ушунчалык сүйүп жаткан убакта сиз турган жерге сизди тарбиялаган, сизге эң жакын адам пайда болот. Атаңыз менен апаңыз болушу мүмкүн. Тайта тайнеңиз болушу мүмкүн. Чоң ата, чоң энеңиз. Сизге ким тарбия берген ошол адамды көрүңүз жаныңыздан. Сиздерде кандай сезим пайда болду? Бул диагностика бөлүгү болуп калат.
часть диагностика бөлүмү. Өзүңүздө кандай сезим пайда болду? Ушунчалык сүйүп жатканыңызга уялдыңызбы мүмкүн? Сүрдөдүңүзбү же жашырып атасызбы ал нерсени? И ошол адамга айтасыз. Кандай сезим болсо, ошол сезимиңизди айтасыз. Эфир сакталат. Апа, ата да мен ушунчалык бул адамды сүйөм, же буну сүйөм, же максатымды сүйөм. Эмнени сүйсөңүз, атаңыз менен апаңызга ошол нерсени айтасыз. Айтканда сизде кандай сезим пайда болду? Сезимдерибизге көңүл бурабыз болушунча. Ыйлаңыз келсе ыйлаңыз, ыйлагыбыз келсе эч качан ыйыбызды токтотпойбуз. Ыйлап жаткан болсоңуз, демек жан дүйнөңүздө боль бар. Ушундай нерсе сыртка чыгарылып, практикада айтылыш керек. Сүйгүңүз келсе сүйүп атам, коркуп атсаңыз коркуп атам, тартынып атсаңыз тартынып атам. Бүт баарын сыртка чыгарып сүйлөйбүз, айтабыз. Эчтеке корккон бойдон калып калбайбыз. Мен коркуп атам, эмне кылышым керек? Бул эмне? Бул деген биздин энергиябызды алып аткан сезим, эмоция. Сыртка чыгарып айтабыз. Коркуп атам, уялып атам, тартынып атам, сүйүнүп атсак сүйүнүп атам, гыжырданып атсак гыжырданып атам. Практикада эмне сезип атсаңыз, сезимдерибиздин баарын сыртка чыгарып айтабыз ошол адамга, атабызга, апабызга. И ал адам сизге кандай карап турганын байкаңыз. Эми айтабыз, ата, апа же тайта тайне. Мен ушул убакка чейин сизден тартынгандыктан, сизден уялгандыктан же сиз эмне сезип атсаңыз, ошол сезимиңизди айтасыз. Өзүмдүн сүйүүмдү сыртыма чыгарып айта алган эмесмин. Сыртыма чыгарып сүйүүмдү көрсөтө алган эмесмин. Сиздин алдыңызда өзүмдү күнөөлүү сезип жүргөмүн да сүйгөнүм үчүн. Апа, ата, мен сизден суранам. Мен мындан ары сүйгөн сезимдеримди, таарыныч сезимдеримди сыртка чыгарууну чечтим. Көрсөтүүнү чечтим. Анткени мен канчалык эмоцияларымды сыртыма чыгарсам, сезимдеримди сыртка чыгарып, эмоцияларымды көрсөтсөм, менин жан дүйнөм жеңилдик алат экен. Ошондуктан мен өзүмө мындан ары уруксат бердим. Мен чечим кабыл алдым. Мындан ары ар дайым кандай сезимдерим гана болбосун сыртка чыгарып турам. Бактылуу жашоом үчүн, алдыма койгон максаттарым үчүн, ийгиликтүү жашоом үчүн, ден соолуктуу жашоом үчүн, үй бүлөмдө болгон бактылуу мамилем үчүн жана башка максаттарыңызды айтып, эмоцияларымды дайыма сыртка чыгарып, мындан ары эмоцияларыма кеткен энергиямды өзүмдүн
ийгиликтүү жашоомо жумшайм. Максаттарыма жумшайм. Ушул убакта сиздин ата-энеңиздин сизге же чоң ата, чоң эне, тайта, тайне, туугандар болушу мүмкүн. Жылмайып карап, уруксат берип жатканын сезиңиз. Сен эмоцияңды сыртыңа чыгарсаң болот. Көрсөтсөң болот. Биз сага уруксат бердик. Сага баары мүмкүн деп сизге уруксат берип жатканын, сиз жаш баладай болуп ушунчалык секирип сүйүнүп жатканыңызды сезиңиз. Бактылуу болуп жан дүйнөңүз сүйүнүп атканын сезиңиз. Эми ушул убакта ыраазычылык айтыңыз. Апа, ата, ким болсо ошого мага уруксат бергениңиз үчүн, менин эмоциямды кабыл алганыңыз үчүн ыраазымын. Ыраазычылыгыңызды айтыңыз. Мен сизге ыраазымын. Эми жаныңыздагы сүйгөн адамыңызга караңыз. Ата-энеңиз жаныңызда бар, сиздин сүйүүңүздү сыртка чыгарганына уруксат берип, сиз бактылуу болсоңуз, алар да бактылуу болуп жатканын сезиңиз. Сиз сүйүнсөңүз, алар да сүйүнүп, сиздин сүйүүңүздү кабыл алып, сизге сүйүү берип жатканын сезиңиз. Эми алдыңызда өзүңүз каалаган ийгиликтүү жашооңузду элестетиңиз. Сиз кандай жашоону ийгиликтүү жашоо деп эсептесеңиз, мүмкүн кечеги максаттарыңыздын бири келет. Айтыңыз, менин ийгиликтүү жашоом мен сени кабыл алганга даярмын. Мен мындан ары бактылуу болгонго даярмын. Телеграм бир иштебей жатат, бир аз сопротивление болуп атат. Эфир сакталат. Өзүңүздүн сүйүүңүздү айтыңыз. Менин ийгиликтүү жашоом, менин максаттарым, мен силерди сүйөм. Сүйүүңүздү арнаңыз. Кубаныңыз максатыңыз келгенине. Сыртка чыгарыңыз. Айтыңыз, сүйлөңүз. Отуруп алып шыбыраган болбойт. Сыртка чыгарып, сөз менен, эмоция менен, ыйлап, бакырып, кыйкырып, тепкилеп, ошол моментте чыгат эмоция. Отуруп алып эле биз дей берсек эчтеке чыкпайт. Сыртка чыгарыш керек эмоцияны. Бошотуш керек жан дүйнөнү, сыртка чыгарып. Ошондон анан биякта уборка жүрөт. Өзүңүздүн ушунчалык сүйүүңүздү чыгарганыңыз үчүн сырткы дүйнөгө жеңил болуп атканыңызды сезиңиз. Жеңил, жан дүйнөңүздүн жеңилдегенин сезиңиз. Өзүңүздүн ушунчалык изденип, өзүңүзгө керектүү практиканы тапканыңызга
тапқаныңыз үшін өзіңізге ыраазычылык айтыңыз. Мен қандай ақылдуу адаммын, қандай акылманмын, мен ыраазымын сага, мен сени жакшы көрөм деп өзүңүзгө ыраазычылык айтыңыз. Өзүңүзгө, лично өзүңүзгө. Сиз отурасыз бул жерде 1 сааттан бери. Өзүңүздү ушунчалык жакшы көрүңүз. Ыраазы болуңуз. Өзүңүзгө дайыма эмоцияңызды сыртка чыгарганга өзүңүз уруксат бериңиз. Сезгенге уруксат бериңиз. Эми акырын көзүбүздү ачабыз. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз дагы, көзүбүздү ачабыз. Көзүңүздөрдү ачтыңыздарбы? Кимде кандай сезимдер болду? Ана комментарийге жазабыз. Сиздер комментарийге жаза бериңиздер, биз окуй беребиз. Сонун. Азаматсыздар, жаза бериңиздер. Сиздерге үй тапшырмасы берилет азыр. 30 ыраазычылык жазабыз. 30 ыраазычылыкты жазып, акыркы посттун комментарийине жазасыздар. Биз ал жактан эң сонун ыраазычылык жазган адамга приз беребиз. 5 эң сонун ыраазычылыкты табабыз дагы, ал адамга приз беребиз. Акыркы посттун алдына 30 ыраазычылык. Түшүндүңүздөрбү? Анан кечеге айтылган сырдуу сөздүн сонун ыйладым дейт азаматсыздар. Жаза бериңиздер. Бул деген трансформация болгонуңуздар, ыйлаганыңыздар. Көрдүңүздөрбү? Жан дүйнөдөгү болдордун сыртка чыкканы бу. Сезимдер, сүйүү, ыйлап жүрө берген ошо ыйлаган сезимдердин баардыгы сиздердин энергияңыздарды алып кетип, ийгиликтүү жашоого жол бербей жаткан. Ошон үчүн чыгарыш керек. Ыйлагыбыз келди, ыйлаш керек. Кыжалатпызбы? Кыжалат болуш керек. Чыгарыш керек. Ошол эмоцияны проживать этиш керек, өтүш керек ошол нерсенин баарын. 30 ыраазычылыкты жазасыздар. Кечеги мен айткан табышмактуу сөздүн жообу мындай. Биз эмнебиз менен жаныбарлар, өсүмдүктөр, адамдар, жандуулар окшошпуз дегенбиз. Биз баарыбыз тең жердешпиз. Биз жердештигибиз менен окшошпуз. Биз баарыбыз тең жер бетинде жаралганбыз. Жер бетинде эмне керек болсо бизге, адамдарга, өсүмдүктөргө дагы ошол нерсе керек. Бардыгыбыздан мисалы сууну, абаны алып салсын, суу, аба жок. Эч нерсе жер бетин жоктоп элестете беребиз. Бизге керектүү аба даракка да керек, жан-жаныбарга дагы керек. Баарыбызга керек. Ошондуктан биз жердеш болгон үчүн, бир жерге келген үчүн окшошпуз. Биздин душабыз жерди тандап келген, ошон үчүн окшошпуз. Бүгүнкү күндүн дагы душасы бар. Гүлдүн дагы душасы бар. Таракандын дагы душасы бар. Чымындын дагы душасы бар. Баарын тең каалаганы эмне? Бул жашоодогу, бул жер жүзүндөгү жашоо. Кудайым баарын тең максат менен жөнөткөн бул жака. Баарыбыздын тең максатыбыз жашоо. Жашагыбыз келет баарыбыз тең. Ошондуктан сиздер бир дагы күнүңүздөрдү, бир дагы минутаны текке кетирбей, бактылуулук менен жашаңыздар. Жашаганга аракет кылыңыздар. Жан дүйнөңүздөрдөгү сиздер билбеген кванттык полюде сакталган маалыматтарды өзгөртүп, бактылуу жашоого жеткенге аракет кылыңыздар. Сырдуу сөз, мен сырдуу сөздү азыр баракка жазам. Эртеңкиге жообун сиздер дагы да менеджерлерге жөнөтүп белек аласыздар. Хорошо? Сүйлөштүкпү? Бүгүнкү күн баарыңыздарга жактыбы? Бүгүнкү практика, бүгүнкү сабак, бүгүнкү маалымат кандай болду? Кана реакция бериңиздерчи. Мен ушунчалык сиздер менен чогуу
сабак өтүп сиздер менен ушунчалык чогуу болгоnuма ушунчалык ыраазымын. Мени менен чогуу отурганыңыздарга ыраазымын. Мен сиздерге канчалык маалымат берген сайын Кудайым дагы мага ушунчалык күч энергия берип, сүйлөгөн сайын сүйлөгүм келип, берген сайын бергим келип, ушунчалык жыргап атам. Сиздер дагы ушундай сезимдерге келиңиздер. Эч качан бул нерсени таштабаңыздар, дайыма биз менен чогуу болуңуздар. Мындайча айтканда, орусча осознанный деп коет, кыргызча сезимдүү, түшүнүктүү адам болуп жашоонун ушунчалык жеңил экенин бул жашообуз. Бул жашообуз өзүнчө эле бир рахат экенин сезип жашаганга аракет кылыңыздар. Биздин жашообуз Кудайым бизди ушунчалык сонун жашоого жараткан. Ыраазычылык менен, бирок ошол ыраазычылыкка жетиш үчүн биз күнөөлүү сезим, эмоция, капачылык, тарыныч, ушунун баардыгынан арылсак, биздин жашообуз ушунчалык сонун экен. Сөзсүз түрдө бактылуу болуп жашаганга аракет кылыңыздар. Келиңиздер, анда мен сиздерге сырдуу сөз жазайын. Так. Бул кагаздын ичинде эмненин сүрөтү бар. Терең дем алып, тапканга аракет кылыңыздар. Анткени сиздер кванттык полени сезгенге аракет кылышыңыздар керек. Бул кагаздын ичинде сүрөт тартылган. Бул сүрөттү сезгенге аракет кылып, сырдуу сөз ушунун ичинде тартылган сүрөт. Эфир сакталат, 24 саат бою көрсөңүздөр болот. Ушул сырдуу сөз ушул барактын ичинде. Эртең көрсөтөм. Мен ушунчалык баарыңыздарды жакшы көрөм. Элим, кабыл алыңыздар биздин берген белегибизди. Биздин командага, биздин ар бир, мен жалгыз эмесмин туугандар бул жерде. Менин жанымда көптөгөн кыздар бар, иштеп жатышат. Алар азыр сиздер менен комментарийде чогуу жүрүшөт. Инстаграмда чогуу жүрүшөт. Чаттарда, WhatsApp'та чаттарда болуп аткан болсоңуздар, баары сиздер менен колдоп, сиздер алган трансформация курста дагы дайыма ушинтип биз сиздер менен чогуу болуп, чогуу иштеп, ушинтип чогуу жашайбыз. Ошондуктан мен командама ыраазычылыгымды билдирем. Баарыңыздарды трансформация курсунан күтөм. Буюрса биз баарыбыз чогуу тең трансформация курсунда жан дүйнөбүздү уборка кылып, чоң-чоң конокторду, ийгиликтерди, бактылуулуктарды тосуп алалы. Мен сиздерге ыраазымын. Жан дүйнөбүздүн жеңилдигинен берсин, гүлдөсүн жан дүйнөбүз. Бактылуу бололу баарыбыз тең, эң сонун жашоодо жашайлы. Элибиз, биз ар бир адам өнүксө, өссө, элибиз дагы өнөт, мамлекетибиз өнөт. Ошондуктан баарыбыз тең өнөлү, өсөлү. Ыраазымын баарыңыздарга. Кийинки эфирибиз эртең саат 7-де акча жана карыз жөнүндө болот. Акча баарыбызга керек. Акчабыз болсо биз көптөгөн нерсеге жетишебиз, көптөгөн максаттарыбызга жетебиз. Ошон үчүн эртеңки күндө сиздерди күтөм. Акча эмне үчүн карыз болобуз жана акча жана эмне үчүн карыз болобуз деген тема боюнча эртең дагы сүйлөшөбүз. Практикаларды, диагностикаларды жасайбыз. Келиңиздер, баарыңыздарга ыраазымын. Мен сиздерди бүгүнкү эфирге катышканыңыздар үчүн чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анда эмесе эфирди сактайбыз. Telegram сиздерге дагы ыраазымын. Жана Instagram